Assalamu alaikum bir туғаным. Бүгін сіздерге айтылуучу тема адам өлгөндөн соң эмнеге ишип кетет. Мүрзөдөгү организмдеги проблемаларды, көйгөйлөрдү билип аласыңар. Эскерте кетчү нерсе, мен сіздерге геологиялык жана биологиялык жактан маалыматтарды жыйдым. Диний жактан эместигин эскертип өтөм. Каналга азыр батыраак подпис болуңуз. Мен башында айткандай эң жакшы видеолорду даярдайм деген элем сиздерге. Мына күндөн күнгө жакшы видеолор чыгарганга аракет кылып жатам. Эми сиздер видеону түрдүрбөй көрүңүздөр. Видео кызык болот. Бул жер бетине сиз жана мен бир жолу келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Биз өлөбүз, жашоолор улана берет. Мурда жүрөк токтошу медициналарда өлдү деп эсептешкен. Бирок кийинчерээк жүрөктү мажбурлап иштетүүчү аз болсо да адам баласынын өмүрүн сактап калуучу аппараттар ишке түшө баштады. Кээ бир өлкөлөрдө реанимацияга түшүп калган оорукчандар кагаздарга же көкүрөктөрүнө татуировка сызып алышат. Эгерде жүрөгүм токтоп калса, мени ойготпогула деген белги. Бул жазуунун себеби ким эле кыйынчылык менен өлгүсү келсин деген маани. Жүрөк токтоп калса, эчтекени кыйынчылыкты сезбей өлөйүн деген ой болот. Жогоруда айткандай, адам өлгөндө эмнеге ишейт деген суроого мындай жооп. Адам ичиндеги ашказан бези ашказан астында жайгашкан. Ал аркылуу ар кандай тамак аш, майлуу нерселерден бери сиңире алуучу ашказан бези кызмат кылып, көптөгөн дене сүзүлүштөргө кызматка ээ. Адам өлгөндөн соң ал өз иштөөсүн токтотот жана бүтүндөй дененин жарымы өлөт. Анткени иммунитет эмесизде жок. А жарымычы? Алар жашай берет. Болгону сиз жансыз болгонуңуз менен триллиондогон сырттан келүүчү микробтор менен денедеги бактериялар бири-бирине туура келет. Адам жансыз болгондон соң бүтүндөй денени бактериялар ээлеп алышат. Биз кыргыздар ойлойбуз, туура тамактанабыз деп. Биз майлуу тамактарды көп жейбиз. Бирок анын кесепети бактериянын каалоосун орундатарыбызды эстен чыгармак турсун, тирүүбүздө бактерияларга бай кылып салабыз органдарды. Анын кесепети эмне? Семиздик, бул семиздик. Биз жаныбыз сак аман кезибизде бизге тамак сиңирүүгө жардамдашкан бактериялар жансыз акыбалыбызда өзүбүздү сиңиришет. Эми дене эмне болот? Акыры барып канга реакцияга киришип, дене жашыл түстүү болот. Жана дене эки эсеге ишип кетет. Биринчиси өлүм, экинчиси дене шишүү деп айтылат. Адам денеси жогоруда айткандай эки эсеге шишигенден соң адам денеси ага туруштук бере албай, бир кыйла жерлери тешилип кетет. Мындан мурдагы жылдардан көпчүлүк адамдар мазарда тирилип кетет, жүрөк кайрадан эшикке түшүүсү мүмкүн деген ойлор жаралган. Ошентип атайы ошол нерсени алдын алуу үчүн мүрзөлөргө коңгуроону орноткон. Мүрзөнүн ичиндеги адам денеси ишип, ошол коңгуроого тийип кетет. Аны уккан мүрзөдөгү иштөөчү адам аны ачууга шашылат. Бирок аны тосуп алуучу жарылуучу окуяны күтпөгөн тагыраагы техниканын катасы же жаңылууну билбейт эле. Ошентип ал жайды ачканда адамдын ичи жарылып, ичек чубактар сыртка атылып кетет. Ал эми бул жытты миңдеген километрден сезүүчү жада калса жер астынан ондогон түрдүү жандуу заттар учуп келишет. Андан соң чымындар көбү тукум коюп, курттап кетүүсүнө түрткү берет. Жана чымындар өзү эле 60% денени жеп түгө түшөт. Ал эми доңуздар жана бардык жер астындагы жаныбарлар болсо каттык болгон эттерди жеп түгө түшөт. Жана көпөлөктөрдөн бери курук калышпайт. Ошентип курук сөөк калат. Бүгүнкү жашообузда жер бетинде жүргөн жаныбарларды тебелесек, бир күн ошол жаныбарлардын астында тебеленди болорубузду унутпайлы. Жер бетиндеги жаныбарларга жем болбоюн деп, кээ бир мамлекеттерде атайы инсан өлүгүн өрттөшөт. Алардын өрттөлгөн майда кумсымал калдыктарын өсүмдүктөргө астыларына салышат. Бул алардын салты болсо керек менимче. Бирок темир башка каттуу болгон буюмдарды өтө күчтүү даярдалган кислоталар менен күйгүзүп суюк кылып жоготуп коюшту. Бирок сөөктү канчалаган күн кайнатып, миңдеген күчтүү кислоталар менен суюк кылып жок кылууга аракет кылышат. Натыйжада күткөндөй болуп чыкпады. Сөөктүн калдыктары же тиш башка бөлүктөрү калып калды. Достор, мен силерге адамдын ички органдарынан баштап сөөгкө чейин айтып түшүндүрө алдым деп ойлойм. Видео жакса класс басып подпис болуп коюңуз. Кийинки видео роликке чейин ден соолукта болуңуз, аман болуңуздар.